Экинчи абзел адам бул Умар радыйаллаху анху. Ал пайгамбарга сүйүктүү болгон кишилердин экинчиси. Эң алгачкылардан болуп исламды жарыя кылган халифалардын экинчиси. Эң алгачкылардан болуп ыймандуулардын амири деп лакабат менен аталган жана башка сыпаттардын ээси. Анын санжырасы төмөнкүчө болот. Умар Хаттабтын уулу, ал Нуфайлдын, ал Абдул Уззанын, ал Рияхтын, ал Абдулла бин Фарттын, ал Разах бин Адинин уулу, ал Кааптын уулу. Кыскасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 7-чи чоң атасы болот. 7-чи чоң атасы да Умар менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аталары бир болуп кетет. Бул киши дагы хижри жылы менен 23-чү жылы Зулхижжа айынын 25-чи числосунда 4-чү күнү бамдат намазында адамдарды намазга турууга даярдап жатканда Мугира бин Шу'банын кулу отпарас болгон. Мугира бин Шу'банын кулу болгон, ал отпарас болгон. Отко сыйынгандар болгон. Аты Абулулу болгон. Мына ушул кишинин колудан шейит болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакырдын жанына көмүлгөн. Умардын фазилети тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир канча хадистери келет. Мына ошолорду дагы кыскача айта кетели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Тирмизи риваят кылган хадисте мынтип айтат: "Инна Аллаха жа'алал хаққа ала лисани Умара ва қалбих." Албетте Аллах Таала акыйкатты Умардын тили менен дилиге койгон дейт. Бул ошол Умар разыяллаху анхунун тек гана чындыкты сүйлөгөнү, чындыкты кабыл кылгандыгы жөнүндө кылгандыгына ишара кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисинде бул хадисти дагы имам Тирмизи риваят кылган мынтип айтат: "Инни ла андуру ила шаятинил инси вал джинни кад фарру мин Умар." Албетте мен адамдан жана жинден болгон шайтандардын Умардан чындап качкандыктарына караймын дейт. Байкап турамын дейт, көрүп турам дейт. Абдулла бин Мас'уд радыйаллаху анху мынтип айтат: "Лау анна илма Умара вудиа фи каффатил мизан ва вудиа илму ахлил арзи фи каффатин лараджаха илмуху илма би илмихим. Инни ла ахсибу тис'ата ашарил илми захаба яума захаба Умар радыйаллаху анху." Абдулла бин Мас'уд мынтип айтат: "Эгерде Умардын илимин таразанын бир жагына коюлса, калган жер үстүндөгүлөрдүн илимин таразанын экинчи жагына коюлса, Умардын илими алардын илиминен оор болот" дейт. "Мен Умар разыяллаху анху өлгөн күнү илимдин 10-дон 9 бөлүгү кетти деп ойлоймун" дейт. Карасаңыз, ушунчалык илимдүү, ушунчалык такыба адам болгон экен. Бул хадисти имам Табарони риваят кылган. Жана башка дагы бул тууралуу хадистер жана асарлар бар, урматтуу окуучулар.